Кыргыз бермети Ысык көлдүн ажайып сулуулугуна кимдер гана суктанбаган, керемет таасирине кимдер гана багынбаган. Бул көркөм дүйнөнү карап туруп, анын элесин тартып, ага обон жазып, жүрөк түпкүрүнөн ырлар жаратып, бул көрүнүш ар бир чыгармачыл инсандын делебесин козгоп келет. Ошентсе да Ысык көлдүн көркөмүн бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманындай эч ким даңаза кылып айта албаса керек деп ойлоп кетем. Саламатсыздарбы? Бардыгы балалыктан башталат демекчи, анын ырлары бала бакчадан баштап, мектеп жашындагы балдар ичинде кеңири тарап, терең мазмундуу эл, жер, махаббат темасына арналган татынакай лирикалуу обондордун чебери, калың журттун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон обончу композитор Камчыбек Букалаев бүгүнкү көрсөтүүбүздүн мейманы. Ал ошол биз жогоруда сөз кылып өткөн Ысык көлдүн күнгөйүндө жайгашкан Чырпыкты айылында төрөлүп, чоң турмушка мына ошол айылдан аттанган. Эмесе биз көрсөтүүбүздү обончунун ошол айылынан баштасак. Бозоргонадыр таш экен, таштууда болсо бул жердин кыздары сулуу наз экен. Наздыгына да мас болуп, ой жалжалым ой, бир жүрөр күнүм аз экен. Толкун жок жымжырт эки жак, Чырпыкты жактан от чыгат, ошондой жанган оттура ойноп бир күлгөн жаштык чак. Ойго да кайдан келипти, ой жалжалым ой, айрылып ментип олтурма. Sen bolsоң алма сабагы, мен болсом күздүн шамалы. Sen болсоң айдын жамалы, мен болсом көлдүн чабагы. Кайрылып эсем көргүчө, ой жалжалым ой, замандан бакыт табалы. Кайрылып эсем көргүчө, ой жалжалым ой, замандан бакыт табалы. Замандан бакыт табалы. Бул жер ыйык жер, ошо жыл сайын толкундан ушул айылыма келип, элдер менен жолугушуп, досторум менен жолугушуп, көлүнө түшүп кумуна ойноп эс алып, дайыма рахаттанып чыгармачылык менен иштеп жүргөн жерим ушул жерде. Анан кийин азыр ырдабадымбы? Толкун жок жымжырт эки жак, Чырпыкты жактан от чыгат деп ушул Залкар акын Алыкул Осмонов да ушул биздин айылды бекеринен кошуп кетпептир. Ушул ыйык жер ар бир жаран үчүн өзүнүн жери ыйык болуп эсептелинет да. Ошон үчүн ушул менин Чырпыкты айылым дагы мен үчүн ыйык. Музыкага деле ошол кичинекей менен эле кызыгуум болду. Ырыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаевдер, Калыбек Тагаевдердин обондору аябай кеңири белгилүү болуп турган убактарда мен ошолордун музыкасы менен чындыгында чоңойдум. Анан айылда дагы бир байкебиз бар эле. Эркин Исаев деген аккордеон ойногон.
ушул эсимде мен көз алдымда турат. Бир жаңы жылда ушул созолонуп аккордеондун астына алып ырдап атса мен аябай тим эле толкундангам да. Ушу кандай киши ушул инструментте, аспапта ойнойт болду экен деп. Өзү кичине тентегирээк мындай шустуйраак болчу. Шустуйраак. Биз биртугандардын баары эле көбүбүз жошураакпыз. Кичине шустуйраак болуп чоңойду да. Таймамай ырда деген жерден эле шуулдатып ырдап. Эми шыктуу болгондон эми 3 класс бүткөндөн кийин Бишкекке номер 5 музыкалдык школго жибердик. Атабыз Алпаров атайын өткөрүп. Ошол жакта жездебизде бар Жаныбек деген. Абдыраев интернатында дагы аягына чейин окубай калдым да. Кийин дагы мен ошо чоң классикага мындай тиги жанагы композитор болуп, профессионал композитор болбой калганымдын дагы бир чети ушул кичине өзүм ойдогудай окубай калдым деп ойлойм, чындыгын айтканда. Музыка деп тектеп калган Ышкыбоз улан 8-классты аяктары менен кайрадан Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайга өтөт. Ал кезде аваздык эстрада топтору жаштар арасында мода болуп, Камчыбек да ошол толкунга кошулат. Андан кийин жанагы алгачкы ушул оончулук дагы ошол жерден баштап Ачык көңүл балдарыбыз деген Абзий Кыдыровдун сөзүнө жазылган оонумду биринчи чыгардым. 1976 Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтундагы маданий агартуу факультетиндеги оркестрге дирижерлук кылуу бөлүмүндө окуп жүргөндө эле белгилүү Альберт Усачевдун оркестринде Камчыбектин алгачкы лирикалык ырлары жарала баштады. Аппак жүзүң эмеспи, ансайын бизди кеңсеткен. Көчөдө басканыңда жагалдан айтылат асыл сөздөр сага арналып. Канчалар кыялында жүзүң дайыма, канчалар жетпей жүрөт амалданып. Издеймин көлдүн ак куусун, бой жеткен деген ырлар ошол институтта окуп жүргөндө анан ырдалып эле анан элдин арасында кичине ырдалып калды, ыркеселер да ырдалып. Биз окуп жүргөндө ошол Канке Эралиевалар, Бөдөшевтар, Эсенбек Маданбеков, Аксубай Атабаевтар окуп жүрүштү. Ошолордун менен чогуу жүрүп, чогуу оондорубузду баягы Союз композиторовго алып барып, анда атайы оончулар үчүн дагы катышып, оондорду кабыл алган. Эсимде Мукаш Абдыраевка да көргөзүп, Калымолдо Асанчикке да көргөзүп, анан жакшы оондоруң жакшы экен, бул жердин кичине бийигирээк, бул жердин мындайраак созсоң жакшы болмок деп алар дагы өзүнчө бир композиторский окубасам дагы оон жаатында ошолордун бир жакшы кеп кеңештерин угуп калдым да. Камчыбек институтту 1980-жылы аяктары менен Ысык көлдүн Ак Суу районуна музыкалык мектебин жетектөөгө жолдомо алат. Тиги окууну бүтүп алып эле директор болот экенмин деген бир чоң максат менен эле тиги жөнөп калмакмын. Жөнөп калбай эле мен тескерисинче Чолпон атада ошол жерде иштеген балдардын бир мындай айтканда жакшы азгырыгы менен Чолпон атада калып калдым. Анткени калган себебим ошол убактарда 1 жылдай болуп калыптыр Аккуу ырбий ансамбле. Кийин белгилүү ансамбль болуп чыгып калды да. 80-жылдары Чолпон атадагы Аккуу элдик ырбий ансамбле Камчыбектин чыгармачылыгындагы чоң бурулуштар болуп калды. Ошол жылдары анын ырлары кыргыз угармандарына кеңири тарап, көптөгөн белгилүү ырчылардын репертуарынан орун алган. Ырбый ансамбльдер аябай катуу өнүккөн учур болчу. Аккуу, Бекбекей, Шаттык деген. Андан кийин мен өзүм ошо чыгармачылыгыма бутка туруп өсүп чыккан Жылдыз ырбый ансамбле. Мына ушул ансамбльдер аркылуу биз мындай областтардагы мыкты чыгаан музыканттар, ырчыларды, бийчилерди сыртыбыздан тааныптырар элек да. Ошондо эле камчыбек болуп, чоң ырбый ансамбльдердин бир жанагы мотору сыяктуу четте отуруп алып, дайыма ошол бүтүндөй бир ансамбльдин чоң программасын
ойноп берет эле да. Анан бири-бирине конкуренция болуп эле аябай тиги аябай катуу чыгып атат. Бул тияка баргантат чет мамлекет силер биякта отурасыңар деген конкуренция болуп биз да анан катуу иштегенбиз. На уровне профессиональный деңгээлге чейин ошол ансамблдин репертуары бар болчу. Хорлор 3-4 голос менен өзүнчө чакан оркестр. Ошо Аккуу ансамблы көбүнчө Букалаевдин ырларындачы. Ошол кезде эми мында айтканда аябай популярный болуп турган чагы болчу да. Атың жакшы ысыккүл, ата бабам сыйлаган, айланасы жашылтыр, сулуулукту жыйнаган, күн нуруна жаркылдап, алтын чабак туйлаган, көрбөй калсам сагынып, куса болуп кыйналам, куса болуп кыйналам. Анан кереметтүү көл кечи деген да бир ырым чыгып калды. Бул ырымдын дагы өзүнчө бир жакшы бир тагдыры бар. Урматтуу Асанкан Жумакматович биздин аксакалыбыз, атабыз ошол убакта жанагы кереметтүү көл кечин өзү ушул оркестрга салам деп жактырып калып, анан эми кийин ошо нотасын алдырып, анан тагдырдын буйругу менен Болот Миңжилкыев байкем ошончун ырдап калды да. Биринчи чоң иштеген жумушубуз кереметтүү көл кечи деген көл жөндөрдү. Мен чоң оркестрга, хорго, анан кийин чоң оркестрга салып, ага Сарбагеш Уран балет кылган болчу. Ошондо баягы негизги awondorун ырдаган Болот Миңжилкыев, анан жаңгыз жеке бийин Елена Төлөкулова деген ошол убакта жаш тапнакай Азрабекиде жүрөт, балерина. Эми бул ысык көл темасы бүтпөгөн тема. Буга деген түйүнө жетип, ысык көл өзү кандай терең болсо, чыгармачылык адамдар үчүн дагы ошол түйүнө жеткис бир керемет жер. Муну менден башка деле залкар композиторлор, оончулар, ырчылар, Алыкулга окшогон акындар, Чыңгыз Айтматов атабызга окшогон залкарлар бүт сонун чыгармаларынын баарын ысык көл темасына байланыштырып келген. Бул бүтпөгөн тема. Уже чоңураак ырчыларга бере баштадым да. Эми Жылдыз Осмоналиева ырдап калды жана көл кечин. Андан кийинчерээк Улук Мурза Полотов ырдап калды. Карамолдо Орозовдун оркестрина дагы бир күнү ырдалып калды. Ал да бир өзүнчө бир жакшы болуп калды мага. Биздин коллективде өзүң билесиң, Саламат Садыкова, Кундуз Таштаналиева, Бакыт Шатенов деген ырчылар бар. Бири-бирине окшобойт да, мунун дагы обондору, жараткан обондору. Мисалы үчүн кый басымды алып ырдаганда кадимки жөнөкөй кыргыздын бир
мұңдуу бир сагынычка толгон кайрыгы менен адам ушундай бир канатыңды жайып бир учуп ырдагың келет да. Азыр ушул тапта дагы жаңырларыбыз бар. Адашкан жамгыр деп мен азыр ушул убакта да ырдалып жүрөт оркестр менен. Ал эми адашкан жамгыр болсо ушундай бир жөнөкөй чыныгы аялдын темасы, бир ушундай бир назик, эч кимге көрүнбөй бир түндө бир чырактын алдында отуруп, өзүң бир муңайыңкы бир жүрөктө эң бир кымбат адамыңды сагынганыңды жеткире албасаң дагы ошол сагынычка толгон жылдарды карыткан өмүрүңдү баяндап турат ушу адашкан жамгырчы, ишенесизби? Булуттар менен ырдестени ошол Гүлнур Сатылганова ырдап чыкпады, бир 96-97 жылдары ошол убактарда Гүлнур ошо өзү деле жаңы чыгып жүргөн убак болсо керек. Байлык үчүн бул дүйнөгө келбеген, бакыт издеп алатону жердеген. Ал ошол эң алгачкы жолу ушул чыгармачыл кечесинде ырдап чыкканмын бул ырды. Ошол сөзүн Кыялбек Урманбетовго заказ менен жаздырып, анан ошол Кыялбек Урманбетов дагы абдан жакшы жазат эмеспи? Анан ошол менин тагдырыма мындай байланыштырып жазыптыр да негизи сөзүн. Анан бул булуттар менимче баягы өмүрү узун ыр деп айтсам болот да, себеби ар бир уккан адам, ар бир угуучу өзүнүн тагдырына байланыштырышы мүмкүн. Менин алгачкы ырдап жүргөн ырларымдан Булуттар деген ырым бар эле, ошол булуттарга азыр сиздер Аида скрипкада композициясын ойноп берет. Аида Баякова.
Андан кийин мен өзүмдүн баягы чыгармачылык концертимди жасап калдым 98-жылы. Анан мен Камчыбек байкеге дагы бир ыр заказ кылдым да. Бул ыр ушу менин заказым менен чыккан ыр болду, ыр десте. Анда эмесе биздин арыз экөө сиздерге Камчыбек Букалаевдин ыр десте деген ырды ырдап берели сиздер үчүн. Ағылған күнгі бұлақтай, жағылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырдайын бүгін суратпай, баталы қызыққа, барымына музыка. Açılan bu geçte, çaçılan bu geçte, sorulup yürekten sunulanır deste. Kırgız de bir nalan, cıldız de bir nalan, koşulup ırnasa, ömrüm nurdan ak, ömrüm nurdan ak. Aylasızdan göl çıkkın, gir ağacım sekirim, dalda suna gök çeptin, yaşınamın bekinim. Men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, kopaman. La 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 la, pa pa pa, la 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 la, pa pa pa, la 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 la, la 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 la, pa pa pa. Taksabasın denden, men baldardan soran, bana hiç kim değilmezsen, men aşağı kopanam. Men aşağı, men aşağı, men aşağı. Өзім бір 21-22 жашымда эле чыгарган бул ырды. Анан бул ырым менен да сыймыктансам болот эми ушул 50-дөн ашып кеттим өзүм. Ушул убакка чейин ырды алып, эски деп баягы жээрип койбой балдар ырдап келатат. Анан кийин балдар темасыны деле оңой тема эмес экен. Аябай оор. Бу деген негизи өзү татаал нерсе. Баланын мүнөзүн, баланын кыялын, ошо балдардын ошо диапазонун билиштен өтө кыйын да. Негизи эле бул баканын ыры мен биринчи укканда мен өзүм окуучу болчумун анда ошо чоң класста окуп калгам мектепте. Анан Укурчинов алып келип, мен Укурчиновдун окуучусу элем да мектепте окуп жүргөндө эле. Гульмира, послушай, какая песенка хорошая, угасыңбы, укмуш деп угузду да мага. Ушуну ырдайбыз. Анан мен анын үстүнө Укурчиновдо өзү жашынакай алып иштеп коюптур хор үчүн. Мен балам дагы жанагы бака жөнүндө ырын абдан ырдачу эле да, азыр эстебимде күлкүм келип атат. Абдан жакшы, аябай ушунчалык жагат ошол бака жөнүндө ырчы. Мына балдар да, мисалы, бала бакчаларда ушуларды көп аткарышат эле. Себеби менин балам ошол бакчада, бала бакчадан үйрөнүп келген эле да ушулардычы. Aylasızdan göl çıkkın, gir ağacım sekirim, dalda suna gök çeptin, yaşınamın bekinim. Men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, kopaman. La 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 la, pa pa pa, la 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 la, pa pa pa, la 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 la, la 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 la, pa pa pa. Чын эле ушу баканын ырын балдар жакшы көрөт. Чын эле Букалаевдин баканын ыры керемет. Hiç kim değilmezsen, men aşağı kopanam. Men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı, men aşağı kopanam. La 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 la, pa pa pa, la 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 la, pa pa pa, la 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 la, la 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 la, pa pa pa. Sadaqa çapalan üçün жүрегім, сана тартып күткөнүңдү билемин. Сапарымда колдоп канча кырсыктан, сактап келет
камчыбек эл, жер, махаббат темасына да арналган татынакай көптөгөн обондордун ээси. Айтқан есте ай шыққанда алча гүлін қарай ал мен дәме кечіктері кейттім далай ал мен дәме кечіктері Анан кейін жашоо менен кошо ооруй билген, жашоо менен кошо өмүрдүн бир сапарында мындай бир кубана билген, бакыттын даамын, шересин ошо кандай экенин татый билген автор да. Таптаттуу сөздөрүнө камбай жашоо эстери эшендеген жылуу түндү таптаттуу сөздөрүнө камбай жашоо таптаттуу сөздөрүнө камбай жашоо Мен бош убактымда ушул касиеттүү театрга келем, опера балет театрына. Бул жер бир касиеттүү жер да. Классика концертти жакшы көрөм. Финальную коду, да? 3, раз, два, 3, 4, да? Анан быйыл дагы ушул чыгармачылык жаатында дагы эми жакшы киришкенсип атам, аракет кылып. Симфонический оркестр менен мына көптөн бери ыр жаздыра элек болчумун, мына 2-3 күн мурун эле бир алтын фондко алдым да 2 ырым. Ошол профессионалдар, тиги ырчыларды дагы кичине обончулардын чыгармачылыгына жакындатайын деген максат менен ушул Садыр Жумашев менен Бакыт Абыкеевден баштадым азырынча. Sen mehrimdүү, sen ыйыксың бишкегим. Sen menimdü, sen menimdü, sen ıyıksın bişkegim. Элдин жакшы сөздөрүн угасың да. Эл аралап жүргөндө сенин обондоруңду угуп атабыз, чыгармаларыңды угуп атабыз деп ошолордун айтканы баары эле жүрөктө калат. Өз менен өзү толгонуп эле өзүнүн таланты эми обон чыгып атса чыгарып ушу менен эле жашап келатат. Мунун эмеси бекер, ачыгын айталы. Ырларын ошо ырчылар ырдаса ошого эле сүйүнүп жүрүшөт. Биздин муундун катарында келаткан мыкты автор катары биз Камчыбектин көп деле баркына жетпей жатабыз да. Биздин коомчулукта бул чоң өзүнүн баасын, сыйлыгын ала турган композитор деп мен айтат элем. Жакшы чыгармалар жаратат деп абдан чоң ишеничтемин. Анан Кудай буйруса биз ошол көптөн бери пландаштырып жүргөнбүз, дагы бир жакшы чыгармаларды ошо мага арнап ошо жазып атат. Буйруса дагы келечекте ырларын ырдап чыгам деген чоң тилегим бар. Мен да ошо байкеге ден соолук, баягы үй бүлөлүк бакыт каалоо менен бирге ушундай баканын ырындай
балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, ошо дайым балдардын жүрөгүндө калган балалыгынын жыты жыттантып дайыма чоңойсо да эсинде ушулар жаңырса эле балалыгын эстеген, отуруп ар кайсы жерде ырдап берчи десе эле зыяным жок эс деп ырдап ийген ушундай ырлар жазышын каалайм. Ошондой болсун, дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтерди тилейм Байдеге.